Илим жана интеллектуалдык менчик акыркы 30 жылда көңүл сыртында калып келген. Элдин интеллектуалдык потенциалына карата мындай жоопкерчиликсиз мамилени уланта албайбыз. Буга байланыштуу биз билим берүүнү кайрадан карап чыгышыбыз керек. Заманбап формаларын түзүү, жаңы технологияларды колдонуу менен билим берүү. Билим экономикасы Кыргызстандын каржы тутумун реформалоого жардам бериши керек. Мектеп бүтүрүүчүлөрү азыркы заманбап технологиялык билимдер жана тажрыйбалар менен куралдануусу зарыл. Аралыктан билим берүү үчүн жаңы ыкмалар менен адистерди даярдоо. Ийгилик адистердин кесипкөйлүгүнөн жана абийирдүүлүгүнөн көз каранды. Аларды тандоо жаңы кадр системасы тарабынан кепилденет. Келечекке кызмат бүгүнтөн башталат.